Эки алыскы район өкүлдөрү Бишкекте волейбол таймашында беттешишти. Жалал Абад облусунун Аксы районунун волейболчулары Нарын облусунун Актала спортчулары менен ынтымак оюнунда күч сынашышты. Спорт күйөрмандарынын ичинде Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев да болду. Спортто күчтүүсү жеңишке ээ болорун айтып, эки райондун тең волейболчуларына ийгилик каалады. Волейбол спорт түрү салыштырмалуу жашыраак оюндардын катарына кирет. 19-кылымдын аягында пайда болгон. Ага карабастан дүйнөнүн бүт булуң бурчуна тарап, 1964-жылы Олимпиялык оюндардын катарына кирген. Кыргызстандын аймактарында да волейбол жакшы өрчүгөн. Ар бир айыл кыштактарда өзүнүн волейболдук командасы бар. Ынтымак оюнду уюштурган аткаминерлер алыскы аймактарды бириктирүү максатын көздөшкөн. Түштүктү бириктирүү идеясы менен ушул эң алыскы Актала району Нарын областынан Жалал Абад областынын Аксы районун бириктирип, ушу жолдоштук беттешти бири-бирине ушу бир тууган кылалы деп жолугушуу турнирин өткөзүп жатабыз да ошол себептен. Оюндун башында эле аксылыктар жакшы даярдыкты көрсөтүштү. Комбинациялары жөнгө салынып, биринчи бөлүмдү утуп алышты. Оюндун экинчи бөлүмүндө болсо акталалыктар белди бекем байлап кызыктуу оюн көрсөтүштү. Өзгөчө команданын капитаны Чыңгыз Шайыровду белгилеп кетсек, профессионалдуу спортчу, дене тарбия жана спорт академиясынын бүтүрүүчүсү. Азыр агрардык университетте кесиби боюнча спортчуларды даярдап келет. Акталалыктардын ичинен баарынан көп упайды ушул жигит алып келди. Экинчи бөлүмдү татыктуу түрдө акталалыктар утуп алышты. Эми оюндун жыйынтыгын 3-бөлүм чечет. Убакыт азайган сайын оюнчулар чыңалышып, ката кетирбегенге аракеттенип жатышты. Ал гана эмес, залдагы көрүүчүлөрдүн кабатырланганы байкалды. Оюндун аягына чейин отурган депутаттын сыртынан кайсы командага жан тартып жатканы байкалган жок. Командалык оюну мыкты уюштурулгандыктан Аксы командасында ката аз кетип, жыйынтыгында жеңишке ээ болушту. Ынтымак волейбол оюнунда жеңүүчүлөр 20 000 сом утуп алышты. Андан тышкары Бакыт Төрөбаев эки команданын тең оюну жаккандыгын айтып, өзүнүн атынан акчалай сыйлык тартуулады. Таасир аябай жакшы, кызыктуу оюн болду. Актала менен Аксы эки ортосунда эки күчтүү команда экен байкалып калды. Бул эми спорт экен, бирөө жеңет экен, бирөө утулат экен. Бирок Аксы командасы күчтүүрөөк экен, алардын өзүнүн комбинациясы бар экен, өзүнүн баягы макшыгып жүргөн балдар экен, көрүнүп турат экен. Ошон үчүн алар жеңишке жетишти. Акталалыктар эми бир аз аларга да макшыгыш керек. Алар, мен ойлойм, алар эмкисинде жакшы оюн көрсөтүп утушат деп ишенем. Мен чынында бул жерде калыс болуп туруп бердим. Мен Аксыга да тарткан жокмун, Акталага да тарткан жокмун. Мен жалпы кыргызстандыктарга тарттым. Биз өз кезегибизде жеңүүчүлөрдү куттуктап кеткибиз келет. Спортто эң негизгиси катышуу керек деген сөз бар эмеспи? Волейбол Кыргызстанда өнүгө берсин, өсө берсин. Мен азыр Нарын областынын Теңиртоо командасында ойнойм. Түзүлгөнүнө 5 жыл болду. Высший лигада ойнойбуз. Нарын областынын командасы. Жакшы результаттар көрсөтүп жүрөбүз. Биринчи, экинчи местолор Высший лигада. Буюрса, волейболный клуб жакында ачылган атат. Биздики Аксы болуп, 1 жыл болуп калды. Биздин бул командный составдын түзүлгөнүнө бүт молодежьтор, бүт жаш балдар. Буюрса, алдыга койгон пландар көп. Буюрса, клуб болуп чыкканга ушул спонсор жактан да өзүбүз дагы аракет кылып атабыз.